жаш кезинде кызмат кылып калай, кыргыз элим. Өлгөндөн кийин анын кереги жок. Салам урматтуу катталуучулар, мен да азыр энергетик ичип, ден соолугуман ажырадым деген баланын үйүнө келип турам. Дал ушундай шартта көрүп турасыздар эле. Өтө бир жаман шартта жашайт экен. Азыр үйдүн ичин кирип көрөбүз. Сыртынан сыз басып, үнүн тартып турган экен да. Азыр киребиз. Кандай эсеже, жакшысыздарбы? Кандай Арман? Жакшыбы, ден соолук? Жакшы. Жакшы болуп калдыңбы? Айтсаң Арман, эмне болуп дартка кабылып калдың? Бул орунду пайда кылганын себеби такси кызматында иштеп жүрүп, энергетик суусундуктарын көп ичип ошондон диагноз Питер шаарында дагы, Кыргызстанда да ошондон деп чыкты. Күнүнө 3-4төн ичип. Ошентип ден соолукту бул не только бөйрөк, башка ички органдардын баарын талкайт экен. Ошого ичпеңиздер, силерге советим, ден соолук керек болсо мойтуп кийин ден соолук издеп каласыздар мага окшоп. Бир күндө канча банка энергетик иччиң эле? Мен бир күндө как минимум 3 же 2 да. Ошон үчүн жаштарга аларым ичпегиле болупчу. Мына жибек пример. Такы жологула ичпегиле. Энергетиктин аягы өлүмгө алып барат. Жаштар энергетик ичкендер ичпегиле, силерге аларым. Не советую. Сени азыр кайда калууна келиш үчүн, операция кылыш үчүн канча акча каражаты керек? Операция кайсы мамлекетте жасалат? Мен Кыргызстандан бекер деп эме кылган, бул жактан тапшырганбыз документ, отказ болуп, тамыр ички болуп кошо албайм деп. Анан аны Индия жасайм деп атат азыр. Ошо Индия менен сүйлөштүк, буюрса общий каражат $20,000 тегереге кетет экен. Ошондо сен азыр күндө аппаратка түшүп турасың да, канын алмаштырып турасың. Ооба, черезден гемодиализ ошо. Бүгүн дагы. Эгерде гемодиализге барбай койсоң эмне болот? Өлөсүң, жүрөк көтөрө албай калат. Биз ичкен жидкилерибиз канга аралашып кетет да. Ошон жүрөк бат-баттан соғып. Ошондо ал сен аппаратка түшүп турганың бул жасалма бөйрөк. Жасалма бөйрөк, бөйрөк ошо кандан бөлүп чыгарып турат жаагына. Ошол себептен черезден 5 сааттан баары жатып турабыз. Энергетик ичпе деп айтса укпачу элем. Мына өзүм живой пример болуп атам. Силерге жүрөк бөйрөктү солутуп кургатып салат. İştebeyt, 100%'den iştebey эме кылып жараксыз болуп калат. Ички жүрөктү чоңойтот экен, тешиктерди пайда кылат. Могу печень, бүт органдарга талкайт. Мен азыр бүт ошо жүрөк дагы өтө таш бар, ошо бүт ошо энергетиктен келип чыккан да. Мен дагы жашагым келет. Элдер катары үйлөнүп, жайланып, балалуу болгум келет. Ата энемдин кызматын ыраазычылыгын алгым келет. Ошого жардам берип коюңуздарчы. Жаш кезинде кызмат кылып калай, кыргыз элим. Өлгөндөн кийин анын кереги жок. Ушу үмүт бериңиздер, да конспект берип туруп кетейинчи, кыргыз элим. Сурайм сиздерден. Ошо тез арада операция жасаш керек деп атат врачтар. Ошого балам жашашын каалайм мен. Үйлөнүп, балалуу чакалуу болуп, ошо неберелерим жетилеп жүргүм келет мен дагы.